Бүгүн Ош курулуш башкармалыгы Ош шаардык соту күч түзүмдөр менен бирге Евростил компаниясы куруп жаткан имаратты буза баштады. Масалиев көчөсүндөгү 64-үйдүн аймагына атайын техникалар алынып келинди. Мыйзамсыз ушул курулуштун башталгандыгына Ош шаардык экологиялык жана техникалык инспекциясы тарабынан эскертүүлөр берилген. Алдагы ушу менчигелердин тарабынан аткарылбастан курулушту кура баштап көрүп атасыздар, мына 3-4 этажга жетип жатат. Буга чейин Ош шаардык сотуна берилген техинспекция тарабынан ал жерде баштапкы калыбына келтирүү жана 200 000 айып пулун салуу боюнча чечим чыккан. Ушу Евростил компаниясынын өкүлдөрү тарабынан ошол убакта Ош областтык сотуна кайрылган. Ош областтык соту дагы бүгүнкү күндө шаардык соттун чечимин күчүндө калтырып, ушул мыйзамсыз курулушту баштапкы абалына келтирүү жана 200 000 айып пул боюнча чечим калтырган. Ош шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Пирматовдун айтымында Евростил компаниясына курулуш мыйзамсыз экендиги эскертилген. Бирок компания имаратты курууну токтоткон эмес. Бул арада имаратка жакын жайгашкан үйдүн тургундары нааразычылык билдирип, президентке чейин кайрылышкан. Значит, он себя возомнил Богом. Он не слушает ни президента, никаких законов, ичкимди укпайт. Бир нече жолу келип эскерттик ушу курулушту токтотуп туруу боюнча. Бирок тилекке каршы мына токтотпостон жергиликтүү бийликти, жергиликтүү тургундар аябай нааразычылык туулуп, бизге мэрияга келип, аябай арыздарын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековичке кайрылуулар жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу кечээ күнү бизге Ош шаарынын мэриясына, Ош шаарынын сот аткаруу кызматынан атайын кат келип түшүп, бүгүнкү күнү мажбур иретинде ушул объектти бузуп алып салуу боюнча иштер башталды. Ош шаар сот тарабынан 2018 жылдын декабрь айында чечим кабыл алынган. Андан соң булар Евростил жоопкерчиликке чектелген коом областтык сотко даттанылган. Областтык сотто дагы кайрадан ал жерде арызын кайтарып алышкан дагы 2019 жылдын январдын аяк ченинде бизге аткарыбарак келип түшкөн. Ал жерде административдик кодекстин 454 статьясынын негизинде курулуш иштерин токтотуу мыйзамсыз жана мурунку калыбына келтирүү боюнча ошо менен биргеликте ошо директоруна 200 000 сом административдик жаза көрүү боюнча айып пул салынган. Техникалар имаратты буза баштаган кезде бул мырза каршылыгын билдирип, кайым айтышууга кирди. Ал өзүн Евростил компаниясынын жетекчисинин досумун деп билдирди. Буга чейин курулушка $1 миллион каражат кеткендигин жана имаратты куруу үчүн мурунку шаар бийлигинен уруксат берилип, документтер мыйзамдуу болгондугун белгиледи. Бул дем ушунча биз эч кандай документи жок баштабайбыз да. Бул жерде уруксат документ берген үчүн, стройка берген үчүн баштаганбыз да. Стройканын документтери бардыгы бүткөн болчу. Бир документ ошо Бишкектен соттун чечимин алып келмек. Азыр ошо Бишкекте жүргөн. Бүгүн кечке алып келмек да. Анан эми билбейм муну. Баары бүткөн документтерди кимдер уруксат берди? Мэрия уруксат берген, архитектор уруксат берген, градосоветтен өткөзгөн документтерди. Раз уруксат бергенден кийин салыш керек да. Буна жителдер уруксат берген. Барды кол коюп беришкен, подпистери бар. Бул шаар башчыбыз Талайбек Насырбековичтин эң биринчи пландардын бири шаарда ушу мыйзамдуулук орносун курулуш тармагында деген ар бир чогулушунда биринчи кезекте ушу мыйзамсыз курулуштардан баштап бизди эскертип иш алып баруубузду талап кылып жатат. Биз ошол талаптарды аткарып бүгүнкү күндө ушу мыйзам талаасына салуу боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары мына курулуш компанияларынын жетекчилери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Кудай бурса, мыйзам талаасына салабыз деген ойдобуз. Евростил компаниясы салып жаткан бул имарат толугу менен бузуларын, ал үчүн дагы кошумча техникалар тартылаарын Алтынбек Пирматов билдирди. Айта кетсек, учурда Ош шаарында 28 мыйзамсыз курулган объекттер боюнча соттук териштирүү жүрүүдө. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар.